Достор, бүгүн биз Адахан Мадумаров буга чейин эмне иш кылды дегендерге 8 факт менен жооп беребиз. Биринчи факт. Адахан Мадумаров түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин төрага орун басар болуп иштеп турган убакта бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын түрк кеңешинде демилгелеп аны өткөрдү. Азыр брендке айланып Кыргызстанды көчмөндөр маданиятынын борбору катары таанышууда. Бирок көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө ошол убактагы чоң чиновниктер каршы чыгып, Мадумаровго эмне бизде кайдагы бир жапайы оюндар менен бүт дүйнөгө уяткалыңыз келип жатабы деп катуу сынга алышып оюнду өткөрүүгө тоскоолдук кылышкан. Экинчи факт. Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турган убакта Кыргыз Республикасынын диний ишмерлерин, муфтият, казият жана башка кызматкерлерди арабтын, Пакистандын кийимдерин эмес, кыргыздын улуттук кийимдерин кийсеңер деп милдеттендирилген. Ага чейин дин кызматкерлеринин бирдиктүү формасы жок эле. Үчүнчү факт. Кыргыз Республикасынын социалдык блок боюнча вице-премьер-министри болуп турган убакта мектептерде акча чогултуу маселесин жокко чыгарган. Башталгыч класстын окуучулары үчүн бекер ысык тамак уюштуруу сунушун киргизген. Окуу методикалары жыл сайын жаңыланып турган. Ошондой эле жаңы төрөлгөн наристе 5 жашка чыкканга чейин эмдөөнү мамлекеттин эсебинен бекер алуусуна шарт түзгөн. Жашы 74-төн жогору болгон пенсионерлер дагы мамлекеттин эсебинен дарылануусуна мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Төртүнчү факт. Жогорку кеңештин 4 жолку депутаты болуп тургандагы Адахан Мадумаров жазган мыйзамдар. Жер кодексинин 8-беренесине революциялык өзгөртүүнү Мадумаров жазган. Ага ылайык бай адамдар жерди сатып алып, карапайым калкка арендага берүүсүнө тыюу салынган. Жерге болгон 11 салыктын түрүн кескин түрдө азайтып, жер үчүн, суу үчүн жана социалдык фонд үчүн гана салык төлөнө турган болгон. Туура, Мадумаров суу чыгарып, же жол салып бере алган жок. Бирок ал мыйзам жазган. Ошол салык кылып берилүүчү акчалар элдин өзүнүн чөнтөгүндө калып жатат. Бешинчи факт. Мектепти ата-энелердин эсебинен оңдоп түзөө иштерин токтоттурган. Алтынчы факт. Батир эне болууну 10 баладан 9 балага, андан 7 балага түшүргөн мыйзамдын автору Адахан Мадумаров. Жетинчи факт. Мадумаров депутат болуп турганда көптөгөн мектептерди курдурган. Социалдык фонддун ишин дээрлик 10 жыл бою түптөп, ошого тиешелүү мыйзамдардын автору болгон. Эмгек, жер кодексине чоң салым кошкон. Кезинде элге, мамлекетке пайдалуу болгон мыйзамдарды эң көп жазган. Сегизинчи факт. Ананда кээ бирлери Бакиевче дешет. Туура, Бакиевче. Кыргызстанда ким Бакиевче эмес. Бирок Мадумаров бийликте туруп, бийлик менен күрөшкөн. Ага мисал 2010-жылы февралда Бакиевке арабаны аттын алдына коюп алып чаап баратасыз, абайлаңыз, жакында кулап түшөсүз деп каттуу эскерткен. Ошол эле ЦАРИнин түзүлүшүнө, Максим Бакиевдин ал агенттикке башчы болуп келишине, Бакиев өткөргөн конституцияны өзгөртүү референдумуна караманча каршылык көрсөткөн. Өкүлү дагы, анан жанакы сиздин отделиңиздин башчысы дагы бул жерде эми Кудай сактасын да чет өлкөдөн бирөө катышып отурган болсо, кыргызым айдан айын аман болуп ушундай жигиттер менен иштеп жүргөн деп батасын бергенден башка эч нерсе дебейт. Эч бир депутаттын суроосуна толук канааттандырарлык жооп ала алган жокпуз. Бул эмне деген сөз? Да шашылыш болуп калды. Варианты кимде? Булар кыргыздын бир баякы тагдырына кайдыгер. Кыргыздын келечегине кайдыгер. Өзүнүн кара курсагы менен өзүнүн баякындай толбой аткан, тойбой аткан напсисинин кулу. Буларда кызыкчылык деген жок. Сүйлөп аткан сөздөрдүн анча-мынчасын угуп атам, көрүп атам мен. Мадумаров бир кезде 10 ай вице-премьер болуп иштеп койгон экен. Ушул кезге чейин артымдан ыркырашат. Эмне кылып койдуң деп. Боронов 10 жылдан бери жүрөт.
10 жыл бирөө да сурабайт эмне кылып койдуң деп. Эмне үчүн? Кандай дейсиз? Себеп ал жигит коркунучсуз. Бийликке коркунучу жок. Жүрө берет мындай эт менен челдин ортосунда жүргөндөр жүрө беришет. 10 ай Мадумаров бир жерде иштеп койсо 10 жылдан бери кыйкырып атат. Эмне кылып койду? 4 жолу депутат болуп 4 тыйын деген пайда көрүп отурмун. Ошол эл айтып атат. Өзүнө өзү пайда кылбаган элге пайда кылмак белет. Ушулбу коом. Бирок бул коомдун алдында тазалык үчүн эмес, Алланын алдында тазалык үчүн иштеш. 4 жолу депутат болуп ушул күнгө чейин Мадумаровдун мыйзамдары кыйшаусуз иштеп атат. Айрыкча социалдык тармакта. Анан бийликте болдуңуз. Бийликте болгондо ана макул 10 ай вице-премьер болуп турмун. 1 жыл госсекретарь болуп турмун. Ал жактан бул жакка, бул жактан ал жакка эле көчүрүп отурган болсо 8 айда 7 айда эмне жасайсың? Тапкан эле ушул. Бийликте отурбадыңыз беле? Ооба. Ошол жерде отуруп да күрөшүп отурдук биз. Жарабай турган болгондон кийин бийлигимди да, байлыгымды да кошуп тартып алып басып кеткен кишибиз.